Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган «Мыйзам жана турмуш» программасы саламатсыздарбы? Бул жумада эл өкүлдөрү тарабынан кандай мыйзам долбоорлору каралды жана кандай маселелер көтөрүлдү, алгач кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын пайдасын которуу жөнүндөгү мыйзам долбоору кызуу талаш тартыштарды жаратты. Акча басып чыгаруу компанияларын ким тандайт? Тендер аркылуу тандалат. Парламентте орчундуу талкуу жараткан Ош шаарындагы таза суу көйгөйү туурасында эл өкүлдөрү эмне дейт? Териштирүү жүрүп атат. Эгер бөлүнүп туруп, ал жака жетпей калган болсо, ал жооп бериш керек. Бул жумада «Мыйзам жана турмуш» программасынын коногу депутат Айбек Маткаримов болот. Тагдыр экен, пешене жазган экен, мен 10 жашымда атам кайтыш болуп калган. Жогорку Кеңештин 25 майдагы пленардык жыйыны башталбай жатып, бир катар орчундуу маселелер козголуп кетти. Жаратылыш кырсыктары дыйкандарга залал келтирип жаткан посттор, аскер кызматындагы алешемдиктер туурасында сөз болду. Депутаттар тарабынан айтылган ой пикирлер, аткаруу бийлигине коюлган талап тапшырмалардын ток этер жерин сиздерге сунуштайбыз. Биздин фракция Баткен областына, Ош областарына иш сапар менен барып келгенбиз. Ошондой көп жапайычылыктарга туш болгонбуз, көргөнбүз. 2 айылдын ортосуна пост коюп алган жапайычылыктарды да көрдүк. Алмаз мырза, сиз өзүңүз жакшы билесиз, Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында жарандар ээн эркин басып жүргөнгө укугу бар. Министрлер кабинетинин чыгарган токтомуна жараша иш жүргүзүп атабыз дейт. Ал токтом Конституцияга каршы келет. Бишкек шаарыбыздагы маданий спорттук иш-чара өтүүчү Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарай боюнча айтайын дегем. Ошол спорт сарайда дүйнөлүк, Азиялык, Кыргызстан ичиндеги спорттук иш-чаралар өтүп турат. Жана башка маданий иш-чаралар өтөт. Кыргыздын улуу сөзү бар. Эшигин көрүп төрүнөт дейт. Ошо эшигине кирип бараткан жерде атты көтөрүп турган Кожомкул балбанын айкели орнотулган. Ошол айкелдин Кожомкул балбандын неберези мага кайрылып кат берип жатат. 2004-жылы ушул айкел орнотконбуз дейт. Ошодон бери бир дагы бир мамлекеттик баланска өткөзө албай жатабыз дейт. Айдеркен шаарынын чечме өткөрүү пунктта өтө бир жаман кырсыктуу окуя болду. Бул МЧСтин оор жүк ташуучу унаасы менен үстүнө пагрыз жүктө барып, ошо чечме өткөрүү пунктуну сүзүп, 8 биздин жараныбыз кайтыш болуп, бир 20дай кишибиз оор абалда жатат да. Бул эмне себептен болду? Бул ГАИ кызматкерлери сопровождение кылып алып барыш керек эле да. Сопровождение кылып алып барып, жол знактары жок. Бир да жол знактары жок. Ошол Бөжөй айылына бараткан, сел кеткен айылга ошол селди тазалоо боюнча жолду билбей ошол жака түз өтүп кетип, ушул кырсык болду да. Бизде бир 100дөн ашык больнойлор бар да, ошо диализ боюнча. Азыр ошол жерге Кара Бура районуна Вита деген центр жер алып, ошо центрди куруп, эме кылайын десе, как-то лицензия берилбей атпыр да, ушуну өзүңүзгө жазып алсаңыз, ушуну контролду, анысы эле мамлекет тарабынан салынбагандан кийин, алар бар 50% скидка менен ушул центрди иштетебиз деп атса, терде больнойлор кыйналып атса, өткөндө айттым эле жанагы ташуу боюнча аларды бир эле центр бар бизде Таластын центринде. Ошол жерге бүт райондордон келип кыйналышып атат да, ушуну бир көңүлүңүзгө буруп, эмкин эмеде айтып койсоңуз. Жакында видеодон соцсеттерде аскерге алган жаңы баланы урт токмок калып аткан чыкты. Эми буну көргөн ата-энелер буну аскерге балам жиберем деген ата-энелер кандай ойдо калды? Биз мына коргоо министрине каражат бөлүп берип, ушу балдарды мекенди коргоого тарбиялагыла, балдарды курал кармаганда тарбиялагыла деген ниет менен кылсак, булардын балдарга болгон тарбиясы мамилеси ушундай болуп атат. Ош шаарында аэропортто бир чоң окуя болду да. Бул өтө чоң уят иш болду. Жааган жамгырдын кесепетинен аэропорттогу биздин шыпы түшүп, аэропорттун ичи полностью сууга айланды. Ошого мындан бир нече жыл мурда өтө суу каттуу болгондо бардыгыбыз күбө болгонбуз. Бишкек ТЭЦтин абалы кандай болду? Ал дагы ушул жакшы тендерлер өтпөй, тендерлерде акчалар урдалып,
ошонун негизинде сапасыз курулуш кылган. Биздин дыйкандар ушул күндө өзгөчө мына Баткен областына жер семирткичтерди жеткирүү боюнча кыйналып жаткандыгын айтышты. Мунун себеби мына биздин областтагы областтын ичиндеги постторду коюп текшерүүлөрдүн негизинде барган машиналарды өткөрбөй жатышат. Мына биз ошондон келгенден кийин дыйкандар өзгөчө суранышты. Мына ушул акыркы 10 күндүн ичинде биз ошол жер семирткичтерди ала албаса, дыйкандарда андан кийин анын кереги жок болот. Үскөл областынын Ак Суу районунда Жергез айылында 2019 жылы ошол Жергез айылынын мектебине акча бөлүнүп, фундаменти куюлуп, катлабаны казылып турат экен да. Бүгүнкү күндө ал боюнча такыр иш жүрбөй атыптыр да. 2019-дан бери. Азыр аякта жамгыр жааганда балдар зонтик менен окуйт экен. Тазиктерди коюп коет экен. Аны ошону бир карап берсеңер, министрликке бир тапшырма берсеңиздер, ошону көзөмөлгө алсын. Ал эми республикабыздын экинчи борбору болгон Ош шаарында суу көйгөйү өзүнчө сөз кыла турган орчундуу көйгөй. Чынын айтканда бул узактан бери чечилбей келе жаткан маселе. Жан жааган сайын Ош шаарындагы суу токтоп, жашоочулар таза суусуз 2-3 күнгө чейин отуруп калышкан учурлар көп катталган. Быйылкы жан чачындуу жыл бул көйгөйдү ого бетер курчутту. Убагында тийиштүү жумуштар болбогондугунан мен ойлойм ошон кесепетинен келип чыкты. Андыктан тез арада ошол жергиликтүү бийлик, то есть мэрия, Ош шаарынын мэриясы, Ош эми бул Кыргызстандын экинчи борбору болгондон кийин тез арада МЧС кошулуп, бардыгы биригип, бүт структураларда жардам берип, ошо таза суу менен камсыз кылыш керек калды. Ошол акчанын бөлүнгөндүгүнү бүгүнкү күндө азыр териштирип жүрүп атат. Эгер бөлүнүп туруп ал жака жетпей калган болсо, ал жооп бериш керек. Келечекте биз баары бир жаңы суу түтүктөрүн, жаңы системаны баарын жаңы кылып беришибиз керек. Ошондо көп жыл бою таза суу маселеси чечилет. Бул бүт эле Кыргызстан боюнча биздин жаңы конуштарда деле азыр ушул маселе оор бойдон турат. Бул эми бар маселе андай Кызылкаяда деле бар. Кызылкаяда да билесизби, ошончо чоң шаар, бирок суу проблемасы аябай көйгөй да. Ошон үчүн ушу чыгынып туруп эле мындай дүңүнөн бөлүп эле чечип коюш керек бул маселени. Анткени мындай аз-аздан боло турган маселе эмес да. Бир жагын оңдогондо бир жагы кайра бузулуп, баягынын таягы тас кепибизге келе беребиз. Ошон үчүн бул улуттуу маселе, анан дүйнөгө да бир сигнал да, өзүңдүн экинчи чоң шаарыңды карай албасаң эмне деген өлкөсүң дегенчи. Мага ушу министрлик тараптан жооп келген. Буга акча каралган, насос алабыз, тазалоочу бүт бардык аппараттарды, техникасын алып туруп, дагы сууну көбөйтүп тазалаганга аракет кылабыз деген. Бирок ал иштер такыр аткарылбай атат. Мына кечегиде 3 күн мен дагы ошо Ошто болдум, шайлоочулар менен жолугушуп, ошондо эң негизги мага берген маселе ушу таза суу проблемасы болду да. Ушу жамгыр жааганда бул өтө чоң көйгөй. Чындыгында бизге жеткен маалыматтар боюнча $3 миллион жакын акча келген экен. Ошол белгисиз себептер менен ошол жакка жетпей атыптыр. Ошол жетип калса, суу тартылып келип, бардык жерге жетишет деп бизге ошо Ош мэриясынан дагы кабарлады. Көптөгөн мына акча жээлип кетти, андай мындай. Буга Ош шаарынын мэриясынын эч кандай тиешеси жок. Буну мен ачык айта алам. Мурунку мэрлер деле, азыркы иштеп аткан мэр деле эч кандай мэрлердин тиешеси жок да. Себеби бул АБЭР тарабынан өткөзүлгөн ошо тендерлер өздөрү өткөзүп, өздөрү ошо подрядчиктерди аныктап, мына жасалган. Бул жерде бардык жерде кагаз сүйлөйт. Ошон үчүн буну бардыгын кайрадан текшерип чыкса деле болот. Жума ичинде Жогорку кеңештин пленардык жыйынында 5 мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, депутаттардын колдоосуна ээ болду. Ал эми экинчи окууга сунушталган 2 мыйзам долбоору депутаттар тарабынан жактырылды. Үчүнчү окууга сунушталган 8 мыйзам долбоору кабыл алынды. Алардын ичинен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасын которуу маселелери жөнүндө мыйзам долбоору чоң талаш-тартыштарды жаратты. Мындай бир чоң көйгөйлөр чыгып калды азыр банктардачы. Мисалы, банктын клиенти болгондон кийин банк милдеттүү да өзүнүн долларын канча болсо бермек, ошондой эле обмен кылганычы. Мисалы, биздин көптөгөн ишкерлер чет өлкөмө иштейт, ал жакка сом менен төлөй албайт да. Жанагы которуу боюнча бул нак эмес которуулар жөнүндө сөз болуп атат да. Нак эмес которуулар боюнча чет өлкөлүк валюталар менен эч кандай чектелер жок. Сомду өзүбүздүн мамлекетти басып чыгаруу боюнча маселе койдуңарбы, ойлонуп? Экономический анализ жүргүзгөнбүз.
мындай көп инвестициялар керек болот экен. Анан экономически нецелесообразный деп ошондой жыйынтыкка чыкканда биздин эксперттерибиз. Акча басып чыгаруу компанияларын ким тандайт? Тендер аркылуу тандалат, бүт критерийлер бар. 7-нчи чакырылыштын депутаттарын таныштыруу боюнча эл депутаты ким деген рубрикабызды улантабыз. Мында Жогорку Кеңештин депутатынын буга чейинки ишмердүүлүгү, басып өткөн жолу, жетишкен ийгиликтери туурасында кеп болот. Бүгүнкү эфирдин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Маткеримов болмокчу. Мен өзүм Жалал Абад шаарында төрөлгөнмүн, Барпы айылында өсүп чоңойгонмун. Мен өзүмдүн атамдын кесибине жолдоюн деп Бишкек шаарына Кыргыз медициналык академиясына тапшырдым. Ал жердин дарылоо факультетин аяктап, врач, акушер-гинеколог дарыгери кызматына да өзүмдүн эмгек жолумду баштап, бүгүнкү депутат болуп шайланып келгенге чейин ушул дарыгерлик кесип менен гана алектендим. Жаштыгым өтүп, эми бул тагдыр экен, пешене жазган экен, мен 10 жашымда атам кайтыш болуп калган. Биз өзү 4-1 тууганбыз, эң улуусу менмин. Эми баягы 10 жашымда калгандан кийин турмуштун оор күндөрүн башымдан өттү. Ошондой оор күндөрүмдө эми баягы бешенебизге мен атыны атабай эле коеюн, бирок эң ушул эл үчүн күйгөн, ушундай кыйналган үй бүлөлөргө чындыгында баягы өзүнүн жөндөмү бар, бирок мүмкүнчүлүгү мындай каражат жагынан жок адамдарга жардам берип келген менин агам өтө көп жардам берген. Ошол эле мезгилде менин атамдын жолун жолдойм деп, атам ошо гинеколог болгон экен, 34 жашында өтүп кеткен. Ошол менин тилектеримди ушул медициналык окуу жайды аяктап, ошол кесиптин ээси болушуна дагы ал кишинин өтө чоң кошуму бар. Мен эми атын так айтпасам да, бирок мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылыгымды билдирем. Ал ошол кесиптин ээси эле кылып коюп тим болбостон, мени көптөгөн мындай даражаларга, жогорку жактарга көтөрүлүшүмө дагы өзүнүн акылын, өзүнүн насаатын, тарбиясын берип, ушундай даражага жеткирди. Ошол эле мезгилде андан сырткарыдан көптөгөн ушул менин туугандарым, апама аябай ыраазымын. Апам байкуш биздин баарыбызды жогорку билимдүү кылды, окутту, чокутту. Аталык түйшүк канчалык оор экенин мен жашымдан эле сездим да. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин ата-энелердин баарын сыйлайм. Айрыкча энелерди мен мындай сөз менен айтып жеткире албайм, кантип сыйлашымчы. Себеби мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз, турмуштун оор шартында өскөн балдар күчтүү болот деп. Чындыгында ошондой оор күндөрдүн артында ушундай ийгиликтерге жетип атам. Бул чындыгында өтө чоң мындай мен үчүн оор жолдордон болду. Ошол эле мезгилде мындай кубанычтуу дагы күндөр өттү. Баарына эле мындай нааразы боло бербеш керек. Эми бул баягы айтылгандай айдын күндүн жарымы караңгы, жарымы жарык дегендей, 15 караңгы, 15 жарык дегендей, эми бул жолдо ар кандай жолдор болот экен. Жанагы полосатый жолдоп коет, ак жол, кара жол деп ар кандай жолдор болот экен, кандай таштак жолдор болот экен. Бирок ушундай күнгө жеткирген Кудайга мен шүгүрчүлүк гана келтирем. Менин бул жака келишимге дагы бирден бир түрткү ушул биздин медицинадагы көйгөйлөр болду. Эми жашырганда эмне өтө акыркы жылдарда биздин медицинанын акыбалы өтө төмөнгө түшүп кетти. Анткени ошол эле мезгилде жанагы элибизге керектүү болгон дары-дармектер өзүбүздөн чыкпагандыктан сырт жактан алынып келгенден кийин баалары кымбат. Ошол эле мезгилде жанагы жеткиликтүү болбой калганы мени өтө өкүндүрөт эле. Буюрса ошол көйгөйлөрдүн баарыны мындай өзүм көрүп билип келген адам катары жоюлушуна салым кошоюн деп ушул жака депутат болуп келдик. Ушул кесиптин ээси болгондон кийин бул жерге келгенден кийин биринчи өзүмдүн чөйрөмө, өзүбүздүн ушул дарыгерлер менен биринчи жолу ушулар менен башталды. Барып аларда кандай көйгөйлөр болуп атат, ошол эле мезгилде элдер кандай талаптарды коюп атат, анын баарын ачык сүйлөштүк.
ачык сүйлөшүп, ошол мен жолуккан аймактагы ооруканага кандай аппаратура, дагы эмне кемчилик бар экенин баарына келип, мен жана өз саламаттык сактоо министрлигинен бир нече жолу жогорку кеңештин трибунасынан көтөрүп, ал көйгөйлөрдү айтып чыктым. Бүгүнкү күндө мына мен парламентке келип, биз баарыбыз эле чындыгында ал жактан эл аралаганда ошол көйгөйлөрдү угуп, ошол көйгөйлөрдү чечүүчү, баягы кээ бирки жерде мындай кандай десем, искусственно мындай бөгөт коюлуп калган жерлер бар экен да, мыйзам аркылуу. Ошол мыйзамдарды кайрадан мындай түз жолго буруп, элдин жашоосуна иштей турган мыйзамдарды жазабыз. Ошол мыйзам аркылуу, жазылган мыйзамыбызды көзөмөлдөө аркылуу элге жардамыбыз тиет деп келгенбиз. Бүгүнкү күндө ушу парламенттин орду мыйзам чыгаруу жана ошондой эле кээ бирки мыйзамдардын аткарышын көзөмөлдөө. Биз ошол ар бир мындай мамлекеттик деңгээлдеги бийлик бутактары өздөрүнүн жумушун аткарса, буюрса, биздин өлкө жакын күндөр өнүгөт деген менде чоң ишенич бар. Чыныгы, чын жүрөктөн мындай ишенимдин арты менен шайланып келдим да. Мен шайлоочулардын көпчүлүгү ушул карапайым элдер, ошол айыл жергесиндеги элдер. Ошол эле медицина кызматкерлери, ошол эле биздин эл агартуунун тармагында иштеген кызматкерлер болду. Мына бүгүнкү күнгө чейин бүт баары менен мен тыгыз байланыштамын. Телефонума баарына доступна. Бизде мына жакшы сөз бар, орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат деп. Биз мына чындыкты, болуп жаткан кээ бирки кемчиликтерди айтып турган үчүн биз элдин өкүлүбүз. Аны ошол эле мезгилде биздин айткан сын пикирлерди ушул аткаруу бийлигидан туура кабыл алса деген ой. Себеби биздин баарыбыздын максатыбыз ушу өлкөбүздү өнүксө, гүлдөсө деген ана максат. Мына калп айтса, калп айтпайт дейт. Айтып жатпайбы? Мына бүгүн дагы ушунча жылдан бери коррупцияга аралашып калган кээ бир инсандар бүгүнкү бийлик адамдарынын тегерегинде жүрөт деп. Аны көргөн үчүн, билген үчүн айтып атат да. Жөндөн жөн айтылбайт. Ошондой инсандар, ошондой коррупцияга аралашкан адамдар бүгүнкү бийликтин дагы кээ бирки иштерине мындай терс жактарын тийгизип коюп жатат. Анткени мына кээ бирки мындай күчтөр бар экен деп мен ойлоп калдым да. Биздин мамлекетибиз өнүгүп өсүп кеткенине, ушу мамлекетибиз чыныгы көз карандысыз мамлекет болушуна мындай салкын көз карашта караган күчтөр бар экенине мен мындай туюп олтурам да. Анткени кээ бирки ошондой мына коррупциялык схемаларга аралашып кеткен адамдардын бул чындыктын сыртка чыркырап чыгышына алардын өтө эле мындай таасири күч экен, тоскоолдук кылгангачы. Анткени мына чыныгы реалдуулук чыкса, чыныгы жанагы көмүскөдө жаткан экономика сыртка чыкса, алардын жеке чөнтөктөрүнө сокку болот экен. Ошондой өзүнүн жанагы кызыл кекиртегини жалпы элибиздин жашоо шартынан жогору койгон мындай кээ бир коррупционерлер бар экенине мен эми келип, өзүм аралашып, үстүртөн байкап туруп, чындыгында жүрөгүм ооруп жатат. Анткени мына айыл жергелеринде, айыл жергесинде эмес, ушу шаарыбыздын эле мына кээ бир жерлерине барсак, кандай акыбалда жашап атканын көрүп атабыз да. Элибиз дагы деле кыйынчылыкта жашап атканын көрүп атабыз. Мен мына баса белгилеп кетейин, палатадан дагы көтөрдүм эле. Кээ бирки убакта бир эле тармактан көптөгөн ушундай терс көрүнүштөр пара алуу менен, мыйзамсыз иштерге баруу менен кармалып жатат. Бирок ошол кармалган адам эле өзү жооп берип атат. А эгер ошол системада ошончолук коррупцияга батып кеткенден кийин ал системанын башчысы дагы жооп бериш керек да. Балык башынан дейт. Ошон үчүн бизде кээде андай маселелер болбой калып атат. Ошол эле мезгилде ошончо мээнет менен кармап келген УКМК кызматкерлеринин кээ бир убакытта мына жумушу аягына чыкпай калып атат. Мына дагы айтып кетейин, калкыбыз бекерден айтпайт. Айтып атпайбы? Кечээки эле коррупционер, кечээки эле ууру бүгүнкү министр деп, же бүгүнкү бир жетекчи деп, же бүгүнкү бир депутат деп бекер айтпай атат да.
ошонун баардыгы болуп атканы мени мына инсан катары кээде өкүндүрөт. Мен айтып баарынан да айтып кетет элем. Биздин баарыбыздын максатыбыз, оюбуз, биздин баардыгыбыз тилегибиз бир болуш керек. Биз жеке өзүбүздү эмес, жалпы ушул мамлекетибизди, ошонун ичинде ушул мамлекетибизде жашап жаткан мына жакында эл каттоодон кийин чыкты 6 миллион 700 миң калкыбыз бар экен. Ошо 6 миллион 700 миң калкыбыздын баардыгы мыйзам алдында бирдей болушуну, баарына мыйзам чегинде бирдей шарт түзүлүп беришине, баарынын бай кембагал экенине карабастан, же айылдык же шаардык экенине карабастан, же болбосо бир министрдин баласы же бир дыйканчынын баласы экенине карабастан, мыйзам баарына бирдей иштеп берсин деген тилек менен иштешибиз керек. Ошондо гана элибиздин жашоо шарты оңолот. Ошондо гана элибиздин депутаттарга, бийликке, аткаруу бийлигине, биздин министрлерге, ошол эле президентибизге ишеним пайда болот. Бизге эми Кудай буйрса ушу 5 жылдык ишмердүүлүгүбүздө ошол элге берген антыбыздын артында иштеп, ушул биздин бүгүнкү күнгө чейин топтогон абийирибизди төкпөйм деп мен өзүм сөз берип кетем. Анткени эч качан мен кечээки кыйналган күндөрүмдө өзүмдүн жанагы башымдан өткөргөн оор күндөрүмдү, ошол эле мезгилде мага окшоп өскөн жаштарды, ошол эле мезгилде мен өзүм көргөн теңсиздиктерди мен унутпайм. Анткени ал күндөр менин жүрөгүмдө түбөлүктүү сакталат. Ал сакталган оор күндөрдү мен башка бирөөгө каалабайм. Анын каалабагы, эгер чындап каалабаганымды далилдеш үчүн мен ак кызмат кылышым керек. Мен ошондой теңсиздиктерди жоюп, мыйзам баарыбызга бирдей иштей тургандай кылып көзөмөлдөшүм керек. Кудайым буйрса мен аны аткарам. Мен эми буга чейин жанагы саясатка келгичекти айыл жергесинде өзүм медицина кызматкери болгону менен андан сырткары дыйканчылык менен алектенчүмүн, мал чарбачылык менен алектенчүмүн. Өзүм баягы чакан болсо дагы теплицам бар болчу, ошолорду жасачумун. Эми биздин бул жерге келгенибизге 5 ай болду. Эми бул жерде жумуштан сырткары менин бир кыла турган бизнес жок менде. Мен болгону ушул жанагы бул жерден чыгып бош убактымда китеп окуйм, ошондой эле мыйзамдарды окуймун. Мына мен баягы сөзүмдө башында да айтып кеттим. Кудайым буйрса ушул депутаттык жумушумда мен элге каршы кыянат кылбаймын дагы. Ошол эле мезгилде жеке өзүмдү ойлоп, өзүмдүн кызыкчылыгымды ойлоп, мындай жаман жолдорго барбайм. Болгону менин милдетим ошол элиме шайлоо алдында кандай сөз берип, кандай жанагы ийгиликтерди жаратамын деп келсем, ошолорду жаратканга мен толук мындай өзүмдүн күчүмдү, өзүмдүн билимимди жумшайм. Бул ошол менин кичинекей эле туулуп өскөн жерим эмес, менин кызматым баардык Кыргызстаныбыз үчүн болот, Кудай буйрса. Ушул Кыргызстаныбызды бейпил жашоодо, өнүккөн өлкөдөн катарына кошууга мен дайыма күндүр-түндүр аракетин жасайм. Бүгүнкү чыгарылышта мыйзам жана турмуш программасы болду. Аны мен Миргүл Эшбаева алып бардым. Берүүнүн максаты эл өкүлдөрүнүн иш аракеттерин чагылдыруу, эл депутатынын бейнесин ачып берүү болуп эсептелет. Берүүнүн толугу менен Жогорку Кеңештин YouTube баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.